Папан суу сактагычы 240 миллион метр кубка чейин суу топтой алат. Анын ичинен 39 000 гектар жер аянттарына суу берсе, мындан сырткары Ош шаарынын калкын таза суу менен камсыздайт. Эми мындан ары суу сактагычта электр энергиясын өндүрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анткени аталган суу сактагычка чакан ГЭСти курууга бүгүн старт берилди. Капсуласы салынды. Мезгил кутучасын салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Бул долбоорлорду ишке ашыруу мамлекетибиздеги электр энергиянын өндүрүү кубаттуулугун көбөйтүп, энергия коопсуздугун камсыз кылуудагы дагы бир кадам болуп саналат. Белгилей кетсек, 2024 жылдын 9 апрелинде Папан суу сактагычына чакан ГЭСти куруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин алдындагы чакан ГЭС акционердик коому менен гидроэнергетика курулуш боюнча биргелешкен Кыргыз-Кытай коому жоопкерчилиги чектелген коом ортосунда макулдашууга кол коюлган. Папан суу сактагычында ГЭСти куруу бул биздин өлкөбүздөгү энергетика көз карандылыктан куткарууга багытталган стратегиялык дагы бир кадам. Чакан ГЭСти курган Папан чакан ГЭСи мамлекеттик өнөктөштүк программа аркылуу гидроэнергетикалык курулуш боюнча биргелешкен Кыргыз-Кытай ЖЧКсы коому менен биргеликте ишке ашууда. Акылбек Жапаров аземде сөз сүйлөп жатып, өлкө энергетикалык көз карансыздыктан чыгуунун жолун таап, чакан ГЭСтерди куруп баштаганын белгиледи. Ал үчүн мүмкүнчүлүктөр кенен экенин кошумчалады. Жалпысынан эле Кыргызстан боюнча 146 миллиард куб суу агып өтөт. Биз болгон 13%-ын гана өзүбүзгө колдонгонбуз да. Кудай бизге сууну дагы берген экен, күндү дагы берген экен. Алла Таалам баарын бериптир, кичине эмгек аракет кылып койсоңор, мына болот деген экен. Курула турган гидроэнергетикалык долбоордун кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, ар бири 12,5 мегаватт болгон 2 гидроагрегат орнотулат. Жылына орточо эсеп менен 103 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. чыккан электр энергиянын 1%-ин ушул айыл өкмөткө кайра мындайча айтканда салым кылып калтырып кетет. Ошол 103 миллион киловатт электр энергия чыкса, ошонун 1%-ин биз аны кандай ыкмада төлөп берилет деген суроолор болушу мүмкүн. Биз ар бир чыккан электр энергия счетчик менен фиксировать этебиз. Булардын биздин өзүбүздүн улуттук электр тармактары компаниясы бул электр энергияны 100% сатып алат. Ошол жерде дагы счетчик турат. Ошондон бул инвесторго чыккан электр энергиясына төлөгөн убакта ошонун 1%-ин биз кармап калабыз дагы. Ошонун 1%-ин улуттук электр тармактары ушул айыл өкмөттүн счетуна же болбосо акимияттын счетуна төлөйт. Папан чакан ГЭСинин инвестициялык долбоорунун баасы 27 миллион АКШ долларын түзөт. Ал эми курулушту 2027 жылдын 1-кварталында берүү пландалууда. Белгилей кетсек, Папан ГЭСинин курулушу менен жергиликтүү аймакка бир топ артыкчылыктар бар. Анткени ушул курулуш иштерине биринчиден болуп 100дөн ашуун жергиликтүү тургундар тартылган болсо, эгер ГЭС аяктап пайдаланууга берилген соң, Папан айыл аймагынын 20дан ашуун жашоочулары туруктуу жумуш менен камсыз болушат. Мына ГЭС курулат дегенге аябай сүйүнүп атабыз. Бунун азыр министр менен да сүйлөшүп турдук. Бизге ачабы түшкөн пайдасынан да 1% калат экен айыл өкмөтүбүзгө. Бул деген чоң нерсе да, мындай болгон дагы эмес эч качан. Анан эми эл үчүн аба кандай керек болсо, свет да кут ошондой керек. Ушу ГЭСке болгон көз карандылык жоголот. Электр энергиясы бул экономиканын стержини деп түшүнөбүз. Баардык биздин турмуш жыргалчылыгыбыз токко байланыштуу экен. Мына биз Папан эле да сүйүнүп атабыз. Ушинтип жакын аранын ичинде бизге мини ГЭС курулуп калса, бизге жеңилдик болот, мамлекетибиз гүлдөп өсөт. Свет болбосо эч телефонубуз болбойт экен. Баары жок светке байланыштуу экен. Эми биз экономикабызга сүйлөйбүз, мындай карапайым адам алып бирок биздин президенттен баштап ушу айыл өкмөткө командага рахмат айтам мен. Элдин өнүгүшүнө салым кошуп атат, телевизордон угуп атабыз, бияктан. Бул долбоор өлкөнүн түштүк аймагынын энергетикалык тармагын чыңдоого жана анын өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Ирригациялуу эмес, кошумча да. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Жерди бөлүштүрүп берген. Именно ГЭС куруу боюнча.